Мен мисалы үчүн канча жылдан бери ушундай орозо келгенде бул жылы могул Куранды хатым кылам деп башынан баштап аягына чейин деп дайыма ниетим коюп жүргөм. Бирок баары бир мындай аягына чейин этигине чейин чыга элекмин да. Же 10 пара окуп койсун, же 15 пара окуп койсун, же 20 пара окуп койсун, бирок хатым бүтчү эмес да. Анан быйыл да аябай мындай ниет койгом, күнүгө бир парадан окуп, анан буюрса ошол орозонун ичинде 30 параны бүтүрүп, Куранды башынан аягына чейин деп ниет койгом. Анан буюрса жакшы болуп атат, анткени убакыт да көп болуп атат, кеңир күнүгө бир парадан окуп, ушундай шашпай, кечинде да үй бүлө менен чогуу болуп, аябай мага негизи быйылкы орозо аябай жагат да, ошол мененчи үзүүчү жок да. Түшүнүктүү. Демек мындай айтканда, жеке өзүңүздүн мындай руханий жактан байытып аткан экенсиз дейт. Ооба, руханий жагынан ошол өзүмдү байылтып аябай жакшы болуп атат да. Түшүнүктүү. Анан Денис мырза, эми сиз катардагы бир кыргыз мусулманынан бир өзгөчө сөз, балким атыңызды укканда дагы анан сиз менен орозо туурасында сүйлөшүп атканда азыр көрүүчүлөр, угармандар дагы таң калышы мүмкүн. Анан ушул биринчи анан кыргыз тилинде сүйлөп атканыңыздан калыштыр, анан экинчиден мындай катардагы кыргыз мусулманына караганда дагы динди мындай мыкты билгениңиз бул өзгөчө. Бул өзгөчөлүктөр каяктан келет, бир мындай тарыхына токтолуп өтсөк. Негизи мен улутум орус. Мен өзүм Көлдө төрөлгөм. Көлдө, Ысык Көлдө, Каракол шаарында өскөм. 19 жашымда исламды кабыл алгам. Изилдеп окуп, Куранды окуп, ошол Библияны окуп, анан исламды кабыл алгам. 19 жашымда, азыр 36дамын. Бул жылы бул менин 18-чи орозом болуп атат. 18 жылдан бери орозо кармап, ушундай ниетти коюп жүрөбүз. Ошол негизи ошол айта турган нерсе.